Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү биздин тема эртөштүк. Здравствуйте, дети! Кыргызский язык для вторых классов. Тема сегодняшнего урока — храбрый эртөштүк. Анда эмесе балдар, жаңы сөздөр менен таанышып алалы. Акылдуу, акылдуу. Калпычы, калпычы. Шайыр, шайыр. Чынчыл, чынчыл. Куу, куу. Мактанчак, мактанчак. Мүнөз, мүнөз. Кыргыз элинин жомоктогу баатыры. Кыргыз элинин жомоктогу баатыры. Азаматсыңар балдар. Балдар, сүрөткө көңүлүңөрдү бургулачы. Келгиле бул кызды сүрөттөйбүз. Ребята, обратите внимание на картинку. Давайте с вами попробуем описать эту девочку. Бул кандай кыз, балдар? Азаматсыңар, бул сулуу кыз. Это красивая девочка. Бул кандай кыз деп ойлойсуңар, балдар? Бул албетте эмгекчил кыз. Трудолюбивая. Бул эмгекчил кыз. Эмгекчил кыздар кандай болот? Дегиле эмгекчил балдар кандай болот, балдар? Алар эринчек эмес, оокатка тың, жалкоо эмес, оокаттан качпаган эмгекчил адамдарды биз эмгекчил деп атайбыз. Кийинки сүрөткө көңүлүбүздү бурабыз, балдар. Бул кандай бала деп ойлойсуңар, балдар? Бул баланы сүрөттөп бергилечи. Бул бала, балдар, жалкоо бала. Эмгекчил адамга таптакыр карама каршы келген жалкоо бала, ленивый мальчик. Ал эми бул балдар кандай бала деп ойлойсуңар бул сүрөттөгү бала? Бул балдар акылдуу бала. Это умный мальчик. Азаматсыңар, балдар. Бул болсо, балдар, бүгүнкү биздин өтүлө турчу темабыздын эң башкы каарманы эртөштүк. Это, ребята, самый главный сегодняшний наш персонаж — эртөштүк. Храбрый эртөштүк. Азаматсыңар, балдар. Келгиле, балдар, анда эмесе силер менен мындайча оюн ойнойбуз. Тапшырманы үлгү боюнча аткаргыла. Выполните упражнение по образцу. Силерге, балдар, сөздөр берилген. Акылдуу, калпычы, шайыр, чынчыл, куу, мактанчак. Бул сөздөрдүн кайсынысы жакшы сапаттарга кирет, ал эми кайсынысы жаман сапаттарга кирерин аныктагыла. Ребята, определите, какие из данных нам слов относятся к положительным качествам, а какие к отрицательным. Мисалы, балдар, образец. Чынчыл — бул жакшы сапат, балдар. Чынчыл — бул жакшы сапат. Чынчыл — это честный, и он относится к положительным качествам. Ал эми чынчыл эмес кандай адамды биз? Калпычы адам — бул жаман сапатка кирет. Это отрицательное качество. Калпычы, балдар, бул лгун, обманщик. Эми келгиле, чынчыл менен калпычы мисал келтирели. Чынчыл бала ар дайым чындыкты айтып жүрөт. Эч качан калп айтпайт, алдабайт. Ал дайыма чындыкты айтат. Ал эми калпычы бала ар дайым калп айтып, көп жаман шылтоолорду таап, калп айткан баланы биз калпычы деп айтабыз.
Анда эмесе балдар калган сөздөрдү силер дагы ушинтип аныктагыла. Кеттик андан ары. Анда эмесе балдар окуу китебиңердин 9-бетиндеги 6-көнүгүүгө көңүлүбүздү бурабыз. Бул жерде эр төштүк жөнүндө чыпалак баланын аңгемесин окуйбуз. Кунт коюп угабыз. Эр төштүк кыргыз элинин жомоктогу баатыры. Ал бойлуу, кара тоору, кашы көзү кара жигит болгон. Анын мүнөзү ачык, шайыр, чынчыл, кайраттуу. Мага эр төштүк абдан жагат. Текстти түшүндүкпү балдар? Ребята, вам понятен текст? Анда эмесе балдар бул текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Эр төштүк ким болгон? Эр төштүк балдар кыргыз элинин жомоктогу баатыры болгон. Кыргыз элинин негизи эле баатыры болгон, балдар? Анын келбети кандай? Ким сүрөттөп бере алат? Ал кандай? Ал бойлуу, кара тоору, кашы көзү кара жигит болгон, Ал эми эр төштүктүн мүнөзү кандай? Анын мүнөзү ачык, шайыр, чынчыл, кайраттуу. Азаматсыңар балдар, эң жакшы. Силерге балдар үйгө тапшырма. 9-беттеги тексттин мазмунун айтып бересиңер. Жана иш дептериңердин 2 дептердин 6-бетиндеги тапшырмаларды аткарасыңар. Итак, ребята, домашнее задание. Рассказать содержание текста на странице 9 в учебниках. А в рабочих тетрадях страница 6, задание номер 2. Анда эмесе балдар, эмки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.